Ассаламу алейкум, жылкы көрмандары, урматтуу биздин подписчиктер, туугандар. Ушул жерде Бишкектен Пирградный малбазарынын жанынан эки тай сатылат экен. Ушул тайларды сиздерге жашын, маалыматын алып жеткирейин. Видеого класс басып туруңуздар. Адлетке бунун жашы канча деп аттыңыз? 1 жаш чыкмады. 1 жаш болду да эми? Мына 1 жаш чыкма тай экен. Пародасы кандай, өзүбүздүкүбү, местныйбы? Пародасы атасы данчак, энеси полтяж. Данчак менен полтяждын аргын экен, а? Үйрөтүлгөн эмес, а? Жок, үйрөтүлгөн эмес. Үйрөтүлгөн эмес, 1 жаш чыкманы туугандар. Арт жагында көрүңүздөр. Чатка аяктары кең болгон. Буту колдору тазабы? Кол таптаза. Ичип жештери жакшы, а? Жакшы. Мунун тишин ачып коюйлу, а? Биринчи тайдын ардына тишин да ачып көрсөтүп коелу. Анык 1 жаш экен, а? Акыркы тиштер эми гана теңелип жатат. Мына маңдайынан да көрүңүздөр, эч бир тишин сүргөн эмес. Ошондой карап туруңуз, мен мындай айлантып, көкүрөктөрүн да, буттарын да көрсөтүп коеюн. Бунун бою канча чыгып калат, ну? Бою 1.45 плюс. 1.45 жогору чыгып калат экен да. Өсөт да бул эми кудай кааласа, мына. Негизи өсө турган менен өспөй турган жылкынын ушу жаштыгынан эле айырмасы болобу? Болот. Көбү айтышат, моюнун узундугу дейт, көбү курсактан дейт. Кайсы жагынан карайсыз? Негизи мен курсагы чоң жакшы, чоң жолку болсо жакшы да. Курсактын баягы чоңдугу бул точно өсөт деген белги да, а? Курсактын чоңдугу бул өсөт турган белги экен туугандар. Кайсы жакка жетилейсиз? Мына жакка жетилеп коесузбу? Бир басканда бир көрсөтүп коелу туугандар, аксап таза экенин далили менен. Мына көрүңүздөр. Бою 1.45 жогору. Ошол жерди кармап туруңуз. Мен дагы жакынырактан айлантып көрсөтөйүн. Бунун баасын өзүбүздүн сом менен канча деп айтасыз? Бунун баасын жакын эле коем. Жакын эле сата турган эле баа айтыңчы. 135 миң. 135 миң сом, а? Долларга да жазып коем, 135 миң сомго коюлду. Бул тай азыр эми экинчи тайды дагы көрсөтөбүз. Омуросу кең экен, а бирок, а? Омуросу кең. Анча омуру аттарда да мындай эмес да. Азыр эле уже чоң аттыкындай омуросу бар, а? Мына туугандар көрүңүздөр, азыр эми экинчи тай көтөлү. Туугандар, мына экинчи өспүрүм дагы чыгып келди. Адлет акебиздин. Адлетке бунун жашы дагы азыркы менен теңби? Азыр экөө жашы 1 жаш. Экөө жашташ 1 жаштыктар. Бунун тишин ачтырабыз турбайбы? Секен ачып койгойлу. Мына аннык көрүнөт экен. Акыркы тиштери эми гана теңелип баштаптыр, а? Даже теңелек экен. Теңелек. Мына таза 1 жаш чыкма, а? Таза 1 жаш чыкма тай туугандар. Бунун стойкасы бир аз берке караганда айырмасы болуп тикерээк окшойт, а? Бир аз тикерээк. Мына туугандар. Бунун бою канча чыгып калат? Мына 45 жогорусунда. 1.45 жогору, а? Бул бир аз белдери узунураак экен, кийинки караганда айырмасы. Пародасы кандай болуп калат бунун? Бунун пародасы бул данчак менен будён аралашпай. Бул будёндун аргын экен да, ошого свети жерде свет экен да? Туугандар, жерде болгон, өзү жалдар ак свет экен. Жазга 1 жаш чыкма экен бул дагы. Кулактары камыш кулак. Жанагы буларды эми азыр көккө кое бериш керекпи, өсүш үчүн эмне кылыш керек? Буларды көккө коюп, ушу тоого айдаш керек да, жайлоочу. Жайлоого кое берсе жакшы өсүп келет, а? Экинчи жүрүп. Мына. Негизи баягы үйдө кармап деле баягы сабыз берип, мындай өстүргөндөр ал кандай дейсиз? Үйдө кармаган эми ал көлөкөдө турат. Тынбай карайт, жем жейт. Ал жагы да жакшы Бирок талаага кое бергенге жетпейт, а? Талаага кое бергенге жетпейт. Мына туугандар, если өзүңүздөрдө 1 жаш тайлар болсо өсүш үчүн кое бериңиздер. Мына жайлоого да кое берсеңиздер жакшы чоң өткөн. Мындай болуп мына. Буту кол таза мына тайдын? Буту кол таптаза. Эч жеринде дефект жок, а? Туяктары кара туяк экен. Мына жана кара туяк өзү. Көрүңүздөр. Бунун баасын канча деп айтасыз бунун? Бунун баасы бул деле ошо 135 миң. Бул деле 135. Бунун деле баасы бир деле койсуз да, өкөнкүн, а? Мына арт жактарынан айлантып көрсөтүп коеюн. Соорлар да жайма соор экен. Белдери узун болгон. Баасы 135 миңге коюлду. Мына туугандар, тай жакса класс басасыздар, комментарий сиздер үчүн ачык болот. Байланыша бересиздер мына экранда номерге.